Адам мисалы үчүн бир адамдын көзү көрбөйт, ошол көзү көрбөгөн адамга муногу ак, муногу көк, муногу жашыл, муногу кызыл, бул сары деп айтып түшүндүрө албайбыз. Анткени ал түс дегенди көргөн эмес. Ошол сыяктуу мына ушундай бактылуу жашоону көрө албаган адамдарга айтып жеткире албайбыз. Алар жашап көрүш керек. Таттуу кандай экенин билиш үчүн таттууну жеп көрүш керек. Ошол сыяктуу эгерде дин менен жашай турганды каалай турган болсок, анда ошондо биздин бактылуулугубуз бар. Анткени Аллах Таала бул динди бизге жибергенде эптеп жолук салынып, кыштын күнү ушинтип кыйналып, жайдын күнү ысып жүрсүн, 5 бал намаз окуп, кечке шалпылдатып дарат алып кыйналсын деп анын үчүн жөнөткөн эмес бизге. Бул динди бизди бактылуу болуу үчүн жөнөткөн. Эгерде кимде-ким динди толук карманса, 100% карманса, өзүнүн 100% бактылуулугун камсыз кылат деген сөз болот. Эгерде кимдир бирөө ислам динин 20% карманса, ал 20% бактылуу болгонду каалайт деген эле сөз. Андан башка нерсе жок. Башка бир нерсе, кээ бир адамдар айтышат, бул дин ушундай бир нерсе, ошол акыретке барганда жыргайсың, бирок бул дүйнөдө дин кармагандар кыйналып жашаш керек деп айтышат да. Бул дагы таптакыр туура эмес маселе. Динибиз ушул дүйнөдө жакшы жашаган жокко чыгарбайт. Каалаганда жакшы кийимдерди кийсең болот, жакшы тамактар жесең болот, жакшы үйлөрдө жашасаң болот, бирок ошонун бардыгы башкалардан айырмаланып, адал жол менен, таза жол менен, башка бирөөнүн укугуна кирбестен, башка бирөөнүн чек арасына кирбестен, туура жол менен болгонду гана камсыз кылат. Алымдар айтат, кимде-ким ушул дин менен жашап, ушул жалган дүйнөдө бейишке кире албаса, акыреттеги чындыгы бейишке кире албайт дейт. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз, эгерде адамдын жашоосунда дин боло турган болсо, бул эне катары, аял катары, кыз катары, кожойке катары, ата катары эркектер, бала угул катары, кайната катары, кайнене катары аялдар. Булар өзүнүн толук бактылуулугун сезе алат деп айтат. Дин карманып бактылуу боло турган болсо, демек ушул адамдар өздөрүнө өздөрү күбөлүк беришсин. Мен ушул дин менен, ушул жалган жашоодо бактылуу болдум, акыретте чындыгы жашоодо сөзсүз түрдө бактылуу болом деп өздөрүнө күбөлүк беришсин деп ошон үчүн айтышкан. Ошон үчүн келгиле. Бардыгыбыз канчалык пайыз жашап атабыз динибиз менен? 100%бы, 50%бы, 10%бы, же бир эле пайызбы, же таптакыр пайыз жокпу бизде? Ошону бардыгыбыз таразылап көрүп туруп, ошондон кийин жакшы жашаганга аракет кылсак, иншалла, урматтуу бир туугандар, бардыгы жакшы болот.